Assalamu алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге туғандар теңдіктен $31,000 бір сатылуучу көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер объездной жана теңдиктин негизги кирүүчү көчөсүнүн кесилишинде эле турам. Сиздер ушул жерден бир аз эле теңдикке киресиздер. Негизги көчө менен оң тарапты карай барсаңыздар, Магнит деген дүкөн. Ошонун жанында эле туғандар. Жанында көчө менен кирсеңиздер, сатылуучу 105 көчө 24 даректе жайгашкан. Ориентирди бул жакта теңдик дүкөнүнө алсаңыздар болот тугандар. Эми андан ары айта кечиресиздер. Бул объездойдон да көптөгөн эле маршруткалар шаардын бурч-бурчуна жүрөт жана бул теңдиктин централдык көчөсүнөн дагы автобус маршруткалар шаардын бурчуна жүрөт экен тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүн көчө каршыда сатылуучу көчө жетип келип калдым. Бул биздин көчө тараптан көрүнүшү. Дарек теңдик 5 көчө 24 үй болуп калат. Мынакей центральный көчөнөн аралык жакта эле могу машина кетип аткан жер бул центральный көчөсү теңдиктин тугандар. Ошол жерден көптөгөн эле маршруткалар жүрөт. И объездной эле жакын ага чыксаңыздар, ал жерден дагы шаардын бурчуна маршруткалар жүрөт тугандар эми. Так, чыгыш чек арасы мынакей. Бул жерден дарбаза калиткасы, батыш чек арасынан бул жакка чейин. Жалпысынан жердин аянты Кызыл Китебинде 4-6 соток, фактически 500 соток экен тугандар. 20-га 25 узун турасы. Жолдор мынакей кенен, жолдор кенен, электр энергиясы бар, прожектор орнотулуп тур тугандар. Кошуналар мынакей теңдик конушунун көрүнүшү. Бир аз өйдөрөктө новостройкасы да бар экен тугандар. Бул жер мурдакы теңдик новостройка эмес, теңдик конушу. Анан так, дагы эмне маалыматты. Сиздерге коросун кирип калган маалыматтарды берейин. Суу, электр энергиясы бар жана 3 фазалуу экен тугандар электр энергиясы. Анан мектепке балдарыңыздар. Бул жерде кирпичный мектебине бара алат, садиктер бар, мечит бар тугандар, Дордой базарына да жакын жана Ош базары тарапта жумушуңуздар болсо же могу Нижняя Ларча, Старый Талчоктук тарапта жумушуңуздар болсо, бат эле бул жерден барсаңыздар болот. Бул мынакей сатылуучу үйдүн короосу, алды тарабында мынакей машина койсоңуз кенен жери алды тарабында. Анан бул жакта мондай навес болгон экен, буга чейин бир чакан ишкерлик кылышкан экен бул жерде. Анан алсаңыздар, сиздер деле калсаңыздар чакан ишкерлик кыласыздар, мондай чоң навес. Бул жакта оңго 4 болгон үй, стенасы саман кирпич, оңго 4 бул прихожканы кошпогондо. Документтер боюнча Кызыл Ките үй бар. Документтен эч кандай эме жок экен. Кызыл Ките бар. А бул жакта болсо кладовкасы, ортодо кечиресиздер, душ, анан бул каптал жагы ажатканасы экен. Бул жак душ. Так. Суу бул жактан чыга калган тугандар. Азыр сиздерге биринчи эле үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Отопление, паровое отопление. Паровое отопление. Бул жактан киргенде ушундай прихожкасы. Бул жерден дайыр мындай прихожка өтүп кетип алат. Раковина суу чыгарылып тур бул жактан. Яндан ары кирсек, мондай коридор дейбизби, ушундай чакан бир бөлмө. Бул бөлмөдөн 2 бөлмөгө өтүп кете алабыз. Отоплениянын котелу, көмүр менен жылытан котел үйдү жылытат жана мондай тең деле бар экен. 3 фазалуу электр энергиясы бар. Кааласаңыздар электричество менен деле үйдү жылытсаңыздар болот. Бул жакта мондай бир бөлмөсү, батыш тарабынан терезеси, отоплениянын батареялары, полдор мондай ДСП дейт беле, ОСП дейт беле тугандар, ушундай экен полдору. Так. Жана бул жакта дагы бир бөлмө. Окей. Так. Дагы эмне маалыматы? Бул жакта дагы кенен жер. Калсаңыздар төрүнөн да чоңураак үй саласыздар мондайынан. Кенен дагы бир үй салганга дагы местасы бар. Бул жакта жеңил конструкция менен салынган навестер. Мынакей. Склад катары. Буга чейин бир чакан цех катарында колдонулган экен.
жақта ошол цехтин аппараттары турат экен. Буларды бирок алып кетишет туугандар. Бул аппараттарды алып кетишет. Мынакей. Так. Дагы эмне маалыматы? Айтылбаган. Бул үйдүн баасы эле калды окшойт. Баасы туугандар $31,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси тел деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Дагы сүйлөшүүлөр болот. Анан бул видеону издеген дос туугандарга бөлүшсөңүздөр, сиздер дос тууганыңызга жана бул үй ээсине да чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.